Курулуштун жүрүшүн көрсөтүп, андан кийин биздин иликтөөдө айтылган суроолорго жооп беришерин убадалаган. Январь айынын этегинде Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги кан төгүлгөн Баткендеги көмүскө кызыкчылыктар артында Туманбаев турабы деген иликтөө жарыялаган. Анда эмне себептен Баткендеги үйлөр берилген мөөнөттө курулуп бүтпөгөнү, тендерден уткан Аманат Курулуш инвест фирмасы тууралуу айтылган. Журналист иликтөөдө курулуштун сапаты, кымырылган акча тууралуу сөз болбогонун айтат. Башкы подрядчы Аманат Строй Инвест директору Давид Камбаров менен президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевди эмне байланыштырат деп экөөнүн бир нече байланыштарын ачыктап көрсөткөнбүз далилдер менен. Биздин иликтөөдө ошол айтылган. Ал эми биз курулуштун сапаты начар болуп жатат, же үйлөрдү кымбат баалап коюптур деп ооз ачкан эмеспиз. Бирөө акчаны жеп алды деп да айткан эмеспиз. Азыркы учурда эл маалыматты толук окубайт дейт президенттик аппараттын маалымат кызматынын башчысы Дайыр Орунбеков. Негизсиз айыптады делген курулуш компаниясы иликтөө жүргүзгөн тараптын аброюна шек келтиргени үчүн сотко берет деп билдирди Орунбеков. Мен сапатына бир сын пикирим жок. Мен башкача нукта болчу деп атат. Бирок анын койгон темасы эле ушул Баткен окуясында курулуштан бир кыйкым издөө болуп атпайбы? Кандуу Баткен окуясынын да жабыркан үйлөрдүн курууда Туманбаевдин кызыкчылыгы турабы деген тема эле уже аны окуганда эле элдин кыжыры келет да. Бүгүнкү күндө эч ким маалыматты толук окубайт, темасын көрүп эле талкуу жарата берет. Бүгүн Аксай айылында курулушу бүткөн 35 үйдүн ачкычын ээлерине тапшырууга президенттин иш башкаруучусу Баткенге келди. Каныбек Туманбаев иликтөөлөрдө көрсөтүлгөн Аманат Курулуш компаниясы менен эч кандай байланышы жоктугун айтты. Тендерден төмөн бааны көрсөткөнү үчүн аталган компания үйлөрдү куруу укугун алган дейт. Аманат Курулуш мен эч качан тиешем жок. Биринчиден болгон дагы эмес. Бул 2021-жылы сатып алынган компания экен. Аманат Курулушту кандай тамдаган? Аны мен тамдабайм. Аны ошол Гостройдун мурунку жетекчисинен сураш керек, кандай тамдап алган. Гострой тендер өткөргөн. Тендердин негизинде эң арзан бааны бергендигине байланыштуу мына ушул компания утулган. Бул жерде тендерсиз алыныш керек эле. Бирок тилекке каршы ушул жерде дагы мыйзам бузулган. Гострой тарабынан тендер өткөрүп, тендер жарыялап, ошону уттулган. Чек арадагы өртөлгөн үйлөр март айында курулуш иштери толугу менен бүткөрүлөрү маалымдалган. Азыркы учурда өз үйүнө бара элек 3000ден ашуун чек арадагы калк ар кайсы жакта баш калкалап турушат. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.